Ассаламу алейкум, урматтуу улуу кыргыз эли, арбаңыздар. Бүгүн биз кайрадан Жаштар сүйлөсүн теледолбоору Талас областына караштуу Талас районунун Арал айылында жаштар менен, эже агайлар менен, ата-энелер менен, элдер менен Жаштар сүйлөсүн теледолбоору кайрадан оодо. Саламатсыздарбы? Ушул кол чапкандар бардыгы депутат болсун. Азыр анда урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин конокторубузду сиздерге тааныштырып өтөйүн. Ушул биздин жаштарыбызга серепчи жана конок болуп келген биздин урматтуу, салмактуу эжелерибиз жана агайыбыз бар. Анда сиздерге тааныштырып өтөйүн. Талас районунун билим берүү усулчусу Анатаева Рахат эже конокто. Жана ошондой эле коомдук ишмер Дилмирөги адеп ахлак жана маданият борбор мүдүрү Өзбай Чотонов конокто. Жана ошондой эле Талас районунун Нанаев Касымкул атындагы орто мектептин мүдүрү Султаналиева Акылжан эжекебиз конокто. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу мекендештер, бүгүн сиздер менен жалпы эже агайлар менен, жаштар менен жаштардын тарбиясы жөнүндө сүйлөшөбүз. Биз менен бирге болуңуздар, кызыктын бардыгы алда болот. Анда урматтуу жаштар, ушул Жаштар сүйлөсүн теледолбоору силердин оюңарды ачык айкын билдирүүгө дайын. Ушул жаштардын тарбиясы кандай болуп атат? Кээде биздин замандаштарыбыз айтат, жаштар өтө бузулду, бири-бирине рекетчилик деген көйдү, арак ичкендер, тамек чеккендер мындан көп дегендер чоңдорубуз жаштарга сындар бар. Ушуга кошуласыңарбы? Жаштардын тарбиясы кандай? Жаштар сүйлөсүн. Барбы жаштарда? Анда биздин конокторго кеп берсек, андан кийин улайбыз. Мен жана угуп жүрөм да, аталар айтат, биз жакшы тарбиялап атабыз дейт. Мугалимдер айтат, биз жакшы тарбиялап атабыз дейт. Демек, балдар силерде экен да, ушу эменин баары, кемчиликтин баары силерде. Эгерде ата-эне да тарбиялап атса да, мугалим да тарбиялап атса, силер тарбияланбай атсаңар, демек силердин акылыңар пазыраак, деңгээлиңер паз, дээриңер паз экен да анда. Мен кошулбайт элем. Биздин жаштар өтө интеллигенти жогору, 21 кылымда интернетти жакшы билген, өтө тарбиялуу, өтө билимдүү, илимдүү жаштар, келечектеги депутаттар, министрлер ушулар. Анда биздин жаштарыбыз ага кошулбайт. Мен сиздин айтканыңызга түп тамырынан деле кошула албайм десем болот. Себептен ар бир адам өз баласын, ар бир ата-эне өз баласын жетиштүү тарбиялаганга аракет кылат. Ар бир эле ата-эне бул балам мындай болсун деп чыштап салбайт да. Ошондуктан бул ар бир баланын өзүнүн акыл эсинен, акылынан болот да. Негизи эле кыргызда сөз бар эмеспи, эме деген ажалы жеткен карга өзү барып урунат жарга болупчу. Ар бир бала ушинтип бул өзүнүн эмесин акылынын тайкылыгынан ата-энесин укпагандыктан ушундай бир туура эмес иштерге барса керек деп ойлойм да мен. Жаштар сүйлөсүн. Ушу аркадагы жаштар барбы? Жигиттер, кыздар, от кармаган, чок кармаган, азыркы биздин конокторго каршы чыккан барбы? Мен ойлойт элем, азыр 21 кылым силердин өтө интеллектиңер жогору, өтө билимдүүсүңөр, силер көптү кээ бирөөлөр айтасыңар, көптү билебиз дейсиңер, балким тактап айтып берсеңер болот. Жаштар барбы? Азыркы жаштар, мен оюмча ойлойм, ар бир жаштын, ар бир баланын өзүнүн дээринен, өзүнүн тарбиясынан, өзүнүн ыйманынан болот деп ойлойм. Ар бир адамдын өзүнүн ыйманы болсо гана бул биз максатка, өзүбүздүн тилегибизге жете алабыз. Ошондуктан ар бирибиз өзүбүзгө өзүбүз бекем жана өзүбүздүн сөзүбүзгө туруктуу болсок, ошондо гана биз жаштар жеңебиз деп ойлойм да. Азыркы жаштар бар, кээ бирлер аябай билимдүү, илимдүү, ушул кыргыз эли үчүн күйгөн жаштар бар, патриот адамдар бар. Алардын арасында дагы башкача адамдар бар. Ошондуктан бул нерсе ар бир эле адамдын өзүнөн деп ойлойм. Демек, жаштардын өзүнөн, ар бир адамдын өзүнөн, жаштардан барбы? Анда силерге тарбия бербейли койшун экен да. Мен айтайын дедилем, ушу Өзбек ажы мен бир жерден кошулбайм да сизге, анткени баарыңар эле ушундай акыл кем тигүүгө атпайсызбы? Энди жаштардын арасында да ушу өзүнүн жашоосун түзөгөнгө аракет кылган жана мындай түз жолдо жүргөн адамдар бар. Энди биздин кемчилик ошол адамдарга тең келбей жатабыз да, биз ошолордун артка тартабыз, тескерисинче. Ошолорду көрүп
тарбия алган биз үчүн мындай жаргон менен айтканда эме кандай десем энди подла же болбосо ушул сыяктуу болуп калат экен да. Ошон үчүн ар ким өзүн тарбиялагысы келет бул жашоодочу, бирок жаман жака. Ошо жакшы адамдардан үлгү албайбыз биз. Анан ушу интеллектуал деп айтып атсыздар, албетте азыр 21-кылым компьютердин кылымы деп коет. Ошо интернет деген нерсе бар, ошонун бизге жакшы жактары бар, бирок жакшы жактары менен кошо жаман жактарды да кошо кетип атпайбы? Мисалы жанагы айта кетчү нерсе легальный эле сайттар деп коет го. Мисалы окуучулар кирип болгон ошолорду мисалы хакерлердин жардамы менен жанагы нелегалдуу сайттар ошолорго басым жасайт да. Мисалы энди жашырганда эч нерсе жок, ачыгын айтып жана порно деген нерселер рекламанын ошо жарнаманын баш жагынан чыгып калатышат да. Анан окуучу ошодон тайсалдап тияка кирип кетпей энди эмне болду экен деп карап өтөт да, аны сөзсүзчү. Жаштар сүйлөсүн. Мынакей. Ушундай жакшы сүйлөгөндөргө дагы кол чабуулар болот экен. Бул жерге айтсам, мен бул жаштарга мен бул жерде өзүнөн дешип атпайбы, ар бир баланын өзүнөн ата-энеси, эжекелери тарбиялап атат деп. Бирок ошол балдарды өстүргөнгө ата-эне дагы, мугалим дагы, мектеп дагы, коомчулук көз кайма болбош керек да. Кайдыгер болбош керек. Мисалы бир талды өстүрүш үчүн биз өстүрүп, ошону суугуюп, багып, жерсемдик иш бергенден гана андан жакшы мөмө ала алабыз. А биз эчтеке көрбөй эле, эчтеке көрбөгөн немеден дарактан биз эч кандай эчтеке ала албайбыз. Ошондуктан жаштарга биз көмөк беришибиз керек, жаштар. Бирок ошону жаштар туура кабыл алыш керек да. Ошол убагында кабыл алыш керек, убагында ойлонуш керек, убагында иш кылыш керек деп ойлойм. Ал эми баягы жаштардын өзүнөн дегенге кошула албайм. Силер болсо ошо дайыма бизден үлгү алып, улуу эжеке агайларыңардан жакшы сөзүн угуп, жаман сөзүн албашыңар керек деп ойлойм. Мен эжекеге суроодо, эжеке, мына мисалы сиздер тарбиялап атасыздар, туурабы? Ата-энелер тарбиялап атат. Эмне үчүн анан көп болот да, жанагындай мушташкан кыздар, ичкен балдар, рекеттирлер дагы толтура да. Ушу мисалы шаарларга барып алып, мектептен берден шаарга барат. Ата-энелер жакшы шарт түзүп берип атат. Балдарга кийбеген кийимди кийгизип атат. Эң кымбат кийимди кийгизип атат. Эң жакшы эмелерди, окуу куралдарын сатып берип атат. Жада калса ноутбукка чейин, компьютерине чейин бар азыр балдардынчы. Ата-эне шарт түзүп берип атат. Бирок бала мындай бол деген сөз ата-эне үчүн айтылбай атат да, ата-энедечи. Оку балам, оку. Жакшы бол, ыймандуу бол деген гана сөз менен чектелип калып атабыз да. А мектептен деле бизге атайын программабыз жок, тим эле ар бирин талдап берген. Биз жөн гана баягы бир аңгемени окуп берип, ушундай болуш керек деп гана коюп тарбиялайбыз да. Ошондон бир кандай десем эми, ар бир баланын ата-энеси дагы, мугалим дагы ушуну талдап, терең тарбия берүүгө аракет кылышыбыз керек деп ойлойм. Рахмат. Жаштардан барбы? Жаштардан биздин жаштарыбыздын үнүн угалы. Мен ажыга кошулбайм. Себеби дегенде ар бир жаштардын өзүнөн болот. Өзүнүн ата-энеси баласына ким эле жаман болсун деш керек турабы? Ата-энелери ар дайым балаларын жакшы болсо экен, жакшы жолго барса экен, ушул депутаттардай, президенттердей адам болсо экен деп ар дайым тарбиялап келишет. Мен мунун бардыгы жана жаштардын терс жакка кетип аткандар чоң аталарыбыздан деп ойлойм. Чоң аталардан, мисалы? Мисалы чоң аталар көчөгө чыксаң карта ойноп отурушат. Эки жакка чыкканда, мен балам, мен муну сабап салчу элем, сен колуңан келбейт, азыркы жаштар андай эмес. Мен бул баланы мынча сабап салчу элем, анан мындай кылып урчу элем, мындай азыр мындайча айтканда аксакалдардан ылдый балдарга акыл айта турган эме жок да, аксакалдар. Аксакалдар жокпу? Акыл айта турган аксакалдар жок, Аксакалдарыбыз аз. Көп эмес, аз. 100%тен бир калп айтпасам, 2% айтат го дейм, акыл айтса. Жаштарга аксакалдарыбыз жана эжелер көп эле эме беришет, жардам беришет, жакшы эле бала тарбия беришет. А балдар жанагындай терс жакка бурулуп кетип аткандар жана компьютер деп атпайлыбы азыр. Сайттарга киргенде чын эле жана Арзмат деген баласы айткандай, терс жактар көп болуп атат да, проститутка. Ошолордун баарын алышыбыз керек. Ошондон балдар көп бузулуп атабы же кыздар көп бузулуп атабы? Мындай тарбия кимдерге мындай жетишсиз болуп атат? Тарбия жетишсиз эки жана тең болуп атат го ошол жагынан. Ар бир адам ошол жака компьютерге киргенде эле ошол жака терс жака бурулуп кетип атпайбы? Мен мисалы суроо берейин да, мисалы мына балдарга, мисалы кыздарга жакындабагыла, жолобогула деп силерге ким үйрөтөт? Кыздарга, балдарга жолобосо. Мисалы может мектептен наоборот кошулуп билегиле, дискотекага баргыла,
биргелешип киного баргыла деп үйрөтүшү мүмкүн. Ким барбагыла деп үйрөтөбү бирөө жарым. Мына кыздарга тийишпегиле, барбагыла, кыздар барбагыла деген анда биз эмнеге жаралып бул дүйнө? Кыздарга жолоосок, балдарга жолоосок, өсмүл өсүп жүрүшүбүз керек. Жок, балдар. Жок. Анда силерди жологула деп айтат экен да? Кыздарга жологула, жана балдарга жологула, бирок оң жагы менен жүргүлө дейт да. Ошо оң жагы болгондо кандай эми оң жагын айтып өтпөйсүңбү? Кыздарга дейм, мен балдарга эмес. Оң жагын айтып өткөндө кыздарга деп атам. Мына балдарды кыздарга, кыздарды балдарга жолоо деп бирөө айтабы же жокпу? Антип айтып коеюн тура эмес. Азыр барсак биз мына берден барасыңар жакшынакай болуп, анан кийин шаарга барсак бирине бири минип алган, жабышып алган, ушундай көп болот. Анан кийин ким айтат силерге, балам үйлөнгөнчө эч жакындаба, кызга жакындаба же кыздарга, кызым балага жакындаба. Жакшы, азыр Атин айтат, албетте Атин айтат. Атине балам ошол жакшы бала болсо экен деп ушакка окуга жөнөтөт. Жакшы бала болсо деген айтат. Анан мисалы жана конкретно, мына балам бирде кызга жакындаба, жолоо. Жакындадан тогуруп кетет деп айтабы? Ушундай айтабы, айтпайбы? Тогуруп кеткенде ант айтпайт атинелер. Кээ бир атинелер айтса керек, бирок көбү эле айтпайт го дейм. Замкание болушу мүмкүн да. Жакшы. Аларды айтат, бул мечиттеги айтат. Молдолор айтышы мүмкүн, жа көчөдө өтүп бараткандагы молдолор айтышы мүмкүн. Бирок бунун баардыгы ата-энелерден го дейм, же үйрөткөн мугалимдерден. Уядан эмнени көрсөң учканда ошону көрөсүң дейт. Бунун баары эле ошол. Демек силерге ата-энеңер, мугалимдер жакшы эле тарбия берсе керек менимче. Жакшы бол деп, Анан силер өзүңөр кылып атасыңар. Бирок силер уяңардан көрбөйсүңөр да, силер. Бирок өзүбүздөн да бул ар бир адамдын өзүнөн го деп ойлойм. Өзүңөр кидайт этесиңер, Бул эми алмаз саланан алып түшпөйт деген кыргызда жакшы сөз бар. Ошондой эле ата-эне менен чогулуп жүрүп, ата-энебиз өзүнүн ата-энебиз кандай болсо, келечек балдар да ошондой болот дейт. Мисалы үйдө ата-эне өздөрү ыймандуу болуп, баланын көзүнчө урушпай, талашпай, жаштарга акыл насаатын айтып, күндө кулагына куя берсе, бул эми кайра төгүлүп кетпестир бат эле. Анын үстүндө чөйрөдө тартат, чөйрөң кандай болсо ошондой бол дейт. Бизди жөн эле кыздарга жабышып калды дебейт. Кыздар менен балким сүйлөшүп жүрүп, балким бактылуу болуп үйлөнүп алгандары болот. Кандай болот, ким билет? Сүйлөшүп жүрүп алса болот, Сүйлөшүп жүрүп алса болот болгону. Шилен андан ары кетиш эмес да, мисал эмес. Сүйлөшүп жүрүшсө болот, дос катары, максат катары. Дос катары. Дагы кыздар? Жок, бул энди кызга жолоонун чеги болот деген нерсе бар да, баарын айтып атпайсыздарбы? Макул кызга жолоо деп айтыш керек, ата-эне туурабы? Ата-эне айткандай энди бул жерде баарысын башты билип турган сүйүү деген нерсе бар да. Ал эми эгер ошол сүйүү бир кызды сүйүп калсаң, анын чеги бар, ошо чеги менен жүрсө, бул ата-эне үчүн бөтөн жөөт эле эмес деп ойлойм да. Анткени ал өзүнүн чегинен чыккан жок. Ал кызга анчалык эле жологон жок, жүрөт. Ал эми азыркы жаштар болот ат анча мынчаданчы. Андай энди чектен чыгуулар бул энди жаштын өзүнөн деп эсептейм. Жигитиңиз барбы? Жок деп ойлойм да. Сен мисалы сени ким үйрөтөт эми мына жигиттерге жолоо деп, жакындоо деп? Албетте ата-эне үйрөтөт да, албетте ата-эне үйрөтөт. Бул жерден ата-эненин эң эмеси зор да бул жерден. Ата-эне үйдө отурганда албетте ар бир ата-эненин милдети бул баласын жашынакай алып чоңойтуш, анын бактысын көрүш. Ал эми кээ бир ата-энелер бар энди. Антип айтпайт дагы отуруп аялын сабагандар бар мисалы. Аны көрүп энди аганы көрүп бине өсөт деген сөз бар го. Ошондой болушу мүмкүн да. Бул жерден ата-энелер да зависит этет деп ойлойм. Эң биринчиден мугалимдер да зависит этет. Анткени мугалимдер сабак киргенде бул энди кыздарга жолоо мындай нерселерди түшүндүрүш керек бул эмелергечи, окуучуларга. Ошондо барып жаштардын эмеси мындай, жаштардын башка нерсеге көз карашы өзгөрөт деп ойлойм. Жакшы, кошулгандар анан кошулбагандар. Мен бул жерде айтышып атат да, баардыгы элечи неме депчи, ата-эне бул жерден зависит этет депчи. Ата-эне деген бала төрөлгөндөн баштап эле өзүнүн баласына кандай гана тилектерди тилебейт. Жакшы тилектерди тилешет. Балам ыймандуу болсо экен, жакшы болсо экен деп баардык болгон күчүнүн баарын жумшашат. Мектепке дагы болгон шартын, аракеттерин баарын жумшайт. Мейли бай болсун, мейли кембагал болсун, ошондо дагы эч кимден кем кылбай баласын өстүрүп, ошончо даражага жеткирип атса дагы берден ата-энени күнөөлөшүп атат да. Мен ата-энени күнөөлөгөнүнө кошулбайм мисалы үчүн. Мугалимдер болсо мугалимдерди дагы күнөөлөйт да бердечи. Мугалимдер деген 1-класска келет окуучу. 1-класска ак мектептин босогосун аттагандан баштап мугалимдер аалап созуп айттырып 11-класска чейин окутуп атат да. Билим берип атат.
жакшы тарбия берип атат, экинчиден билим берип атат. Билимдин артынан китеп окуп адамдын акыл эси өсүп атат. Айпери. Айпер жанагы жакшы тарбия берип атат, кээ бир эжелер мындай агайлар бар, эми балким бул жерде жоктур. Ичип келген, анан келбестер тамеки жумшайт, же болбосо арка жумшаган эже агайларга көз карашың кандай? Ошол туура эле тарбия береби? Силер ошол көрүп мисалы мен бир мындай мисал бар да. Бир эжеке мындай аял да, аял киши. Айтат да, мен кызыма айтам дейт. Кызым, сен күйөөгө чыкканча ойноп ал деп айтам дейт да. Ошондой эне бар да, керек болсо. Мен андай энени көргөн эмесмин, бирок мен өзүмдүн апамды мисал кыла турган болсом, мен өзүмдүн апам мектепке жиберет, мектепте конкурстар болгон сайын мектеп аралык конкурстардын баарына эле жиберет, болгону кечинде отуруштарга, майда чүйда клубтарга жибербейт. Анан сурайсың, эмнеге жибербейсиң деп? Биздин өзүбүздүн үйүбүздө чоң атамдын кыздарынан баштап ушул кезге чейин тартип катуу да. Жаштар сүйлөсүн. Мен Жаңа Зуларген Касымкул Нанаев атындағы арал орто мектебинин окуучусумун. Бул айтып атпайбы эме деп ким айтат эме кыздарга, балдарга жалоогула деп. Муну туура эме айтат. Молдодо мечиттен айтат, молдолор айтат. Анан чоң атаң менен чоң апаң көп айтат. Анан өзүң ата-энең эч качан антип айтпайт. Сеники айтпайбы? Ата-энең бирок айтат. Тынч жүрдү эле айтат. Анан кыздарга бар буга тигинтип жабышып кал деп айтпайт да. Мындай деп айтат, Таза болгон ошол. Эме тынч жүр, таза жүр дегени ошол да. Анда мынакей аралдын жаштары сүйлөп атат. Келиңиз байке. Мен ушул Нанаев мектебинин дене тарбия мугалимимин. Ата-эне мугалим бирдей эле тарбия берет жаштарга. Анан жаштарга тарбия бергенден кийин балдарды жогорку окуу жайга окутат, кийинтет, ичинтет. Ал жакка барганда кыздын да баланын өзүнүн ыйманынан жармашып калыш, кучакташып калыш, ичип кетиш, чегип кетиш деген. Ата-эне ошо окуучулардын балдарын окутайын, чоңойтойын, чоң инсан болсун аракет кылып атат. Анан берде төлкө жанатан бери ата-эне менен эле мугалимдерди күнөөлөп атасыңар. Ата-эне менен мугалим бакыш силерин берип, кийинтип, ичинтип, жогорку жака жөнөтүп атат. А сырт жакта жүргөндө берген акчаны силер туура пайдаланып, кийим кечеңеби же уручка тетиратыңга бир нерсеге туура пайдаланыш керек да. Жалаң ата-эне менен мугалимге жүктөмөстөн өзүңөрдүн ыймандуулугуңарга карагыла. Жаштар сүйлөсүн, рахмат. Мынакей. Биздин байкелерибиз, агайларыбыз айтып өттү. Келиңиз агай. Саламатсыздарбы? Мен ушул арал орто мектебинин Нанаев атындагы арал орто мектебинин математика мугалимин болом. Фамилиям Абдулдаев Нуркалый. Ушу мен жаштарга айтып кетет элем да, ушу Өзбек ажыда өзү дин жаатында жүргөн киши. Анан кийин ушу көбүнчө эле бизди азыр чын айтканда динден алыстап кеттик да. Мисалы китептерде жазылып атат, адам баласы ушу маймылдан жаралган деген нерсе да, мисалы элементарный нерсе да. Муну окутуп атабыз да, бирок көптөр эле улуу кишилер эле айтат. Мисалы бир профессор келип лекция окуганда айтты, ушундай нерсени айтпагыла депчи. Ошондон нерседен башталып биздин улуу муундар, чоңдорубуз бир эмес эки президенттен качып кетип туурабы? Ошонун баары коомго таасир этет да. Ошол жаштардын тарбиясына сиздер кандай мындай тарбия берип атасыздар, ошону айтып. Тарбия негизи мектептен дагы, анан үйдөн да көбүрөөк тарбия болуш керек да, ата-энеден тарбия болуш керек. Ата-эне өзү балдарга үлгү болуш керек. Ошо кичинекейден баштап кайсыл арам, кайсыл адал деп айтыш керек. Ошол жагында дагы көп эме болуш керек да, тарбия болуш керек да, ажырата билиш керек да көп нерсени. Рахмат. Жанатан бери айтып атат, биякта мугалимдер, ата-энелер депчи. Мен айтат элем, мугалимдер, ата-энелер канча тарбия алса эле, ал баланын өзүнүн дээринен, да? Мисалы бала кандай кругу кандай болот, бала ошондой кетет. Чөйрөсү кандай болсо да. Мисалы бала аябай жакшы окуйт мектепте, аябай активдүү. А чөйрөсү кечинде арак ичет, тамеки чегет. Ал бала обязательно ошого барып кошулат да, акырындык менен барыпчы. Анткени ал чөйрөсү бузулган деген. Жакшы. Рахмат эже. Мен ойлойм да, мына ата-энелер чындап эле өз баласын эч убакта жаман болсун деп жакшы ниет айтат. Бирок мына бетин карап, балам жакшы тур, жакшы жүр, жакшы тур деп айтат да, тиякта карап кайра аялына энеңди чаяп келей деп ушинтет да. Анан эми ушул жерде бала укканын эмес, көргөнүн кабыл алып атканын кээ бир ата-эне сезбей калып атат да. Анан кээ бир ата-энелер бар, мисалы уша кетишет. Эми азыркы турмуш шарттын азабынан да жетишпейт, кээде акча таппайсың, сен бизди бакпайсың дегенде, ошолордун кырылышып кетсе, ата-эне үйдө көп буруш боло берсе. Энеңди деп айтышабы, же энди деп айтышабы? Энеңди дейт да, азыркы кыргыздардын. Анан могу жерде балдардан деле көп байкайбыз да, эң жакшы окуган, эң тартиптүү бала деле, энең жүр, тияка барып келбейлүү деп ушундай сөздөрү мен окуучуларга айтам, туурабы негизи ушулар?
Анан кийин ата энелерден да кээде үйдө чыр-чадак болгондо окуучулар ойлойм да, эме ошодон алысыраак болоюн деп кээде дагы жаман жактарга барган ушудан болуш керек. Анан азыркы эме жаш балдар карасаңыздар, могу кыргыздын комуз менен айтылып аткан ырларын угушпайт. Өчүрчү деп туруп эле жана зарубежныйга кетип атпайсыңарбы? Ошол туурабы эми силер? Ушуга жооп берсеңер. Бул дагы кандай тарбия деген маселе? Эже айтып кетпедиби, бул ата-энелер өзүнчө үйдөн урушушат депчи. Бул бала деген негизи ошол нерсенин баарын өзүнө кабыл алат да, кээ бир балдар кабыл алып ошол жинденип, намыстанып, мен ата-энем ушундай деп өзүн өзү өлүмгө да алып барышы мүмкүн да, кээ бир балдарчы. Бул ата-энелер ошол балдарга өздөрү туура тарбия берип, балдарын көзүнчө туура сүйлөш керек да. Бул азыр айтып атпайсызбы, кыргыз күйлөрүн укпай калды депчи. Мен мисалы өзүм кыргыз күйлөрүн, кыргыз комузду аябай жакшы көрөм да. Телевизордон кыргыз кыздары чыгып бийлеп, же кыргыз комуз үнү угулса эле мен шыр телевизорго барам да. Мен өзүм чын эле айтып атам. Мен беркиндей зарубежный музыкаларды алдаган жоксуңбу? Жок, алдаган жокмун. Биздин үйдө дагы өзүмдүн атам комуз чертет, дайыма үйрөтөт кес-кесте. Ошол дайыма айтат да, силер момундай музыканы укпагылачы, беркине эле койгулачы депчи. Биз да ошого көмүп калганбыз да үй бүлөбүз менен. Айтып атпайсыздар, жанатан бери ата-энелер балага кызга барба, тиги балага жолобо деп айтпайт деп. Айтат, мен ата-энем айтат, тиги балага жолобо, жаштайган жигиттер менен жүрбө, тияк бияка баспа, кийинде эле студент болгондо көрөсүң депчи. Мына булардын баардыгы туура. Айтпайт деп эч качан айтпаңыздар, бул айтат. Аткарасыңбы ошону? Амал кыласыңбы? Аткарам, мен эч кандай эч ким менен жүрбөйм азыркы убакта. Мисалы азыркы убакта бир да жигитиң жок. Айтышат, бирок мен ага макул болбойм. Анткени биздин үйдө ушундай нерсе калыптанганда эч качан бул эмеге жоло азыркы заман ушундай, азыркы заман бат эле бузулуп кетет деп ушундай. Лапша илип кетет. Ошо сендей адамдар көп деп ойлойсуңбу? Менде адамдар теңирде көп эле. Музыка угабы? Жанагындай. Эжеке айтканда музыканы угабы балдар, кыздар? Музыкаларын угасарбы? Соткаларында эмне музыка? Азыр кыргыздын киносун көрбөйсүңөр, жалаң зарубежный кинолорду көрөсүң. Ал жерде кандай гана нерселерди көрсөтпөйт, Ошонун баарын үйрөнүп атасыңар да силер. Соткаларыңарда эмне музыка? Мына балдардын, кыздардын. Жакшы. Кыргыздын кинолорун көрбөйт деп атпайсыздар. Мисалы кыргыздын кинолорун орусча которушуп атпай негизичи. Кыргыз тасмаларын орус тасмалары которушуп атыр. Ал эми сиз айтып атасыз, жана ата-эне урушуп атканда бала өзүнө таасир алат деп атасыз. Ал эми ар бир ата-эне бул баласына эч убакта жамандык каалабайт. Ал эми ал баланын өзүнөн, мисалы үчүн ата-энеси урушуп атса, ал карап турбаш керек. Негизи ажыратыш керек. Ал эми ким ажыратат? Ал эми бала ажыратса болот, мисалы үчүн токтот. Эми жакшы сөздөрдү айтса болот да баласы. Эмне деп айтат? Ата-энесин айткан бала бул ата-эненин ортосундагы шамчырак деп коет. Ал эми ошо ата менен энени кошуучу бала бул. Ошондуктан ата менен энени кошуп турган бала шамчырак деп коет. Ата аскарзоо, эне борунда булак, ал эми бала ортосунда шамчырак демекчи, бала менен ата менен энени кошуп турган бул бала. Жаштар сүйлөсүн. Мектебинен келдим эле, ошол жана кыргыз күйлөрүн укпай калды, кыргыз ырларын укпай калды деп атпайбы. Азыркы учурда жаштардын көбү эле ошо зарубежный музыкага өтүп кеткен да. Көбү ошол музыканы угушат, намыстанышат да. Ошодон жакшы эле тарбия алып атасыңарбы? Энди ал тарбиясы кандай экенин айта албайм, бирок көбү ошондой зарубежный угушат да. Анан кээ биркилер намыстанат. Мен булар жаңы музыка угуп жүрсө, мен эмне эски музыка угушум керек депчи. Заман бап дейт да. Ошондой сыяктуу деп айтышы мүмкүн да. Ошодо таасир этиши мүмкүн. Ал эми бул жана үйдө ата-эне урушканда бала башкача өзүнө таасир алат деп атпайбы? Ар бир баланын өзүнүн деринен деп коет го. Бул бала кээ бирки балдар ошол ата-энеси урушуп атса, кой, булар урушуп атат, мен ушундай кылбайын деген кылбайын деп ойлонгон балдар бар. Ал эми кээ биркилер тескерисинче ошол урушуп аткан нерсени оюна алып калып, кийин мен айылым менен ушинтип урушсам эмне болот турбайбы деген ойдо ошону өзүнө кабыл алып калат экен да. Жакшы. Анда эже. Урматтуу биздин балдар, силердин оюңарды ачык айтып жатканыңар мени абдан сүйүндүрөт. Себеби мен оюн ачык айткан адамды абдан жакшы баалаймын. Анан силерге мындай суроо. Мына айтып атпайбы азыр маалымат булактарына кайрылсак порно сайттар бар. Анан кийин жанагы фильмдер, жанагы эле айтылган сөз, чет мамлекеттин кинолору, ал жерде такыр биздин менталитетибизге туура келбеген кинолор жүрүп атат. Анан биз аны сөз жок туурайбыз. Ошол адамдар кийген кийимди кийебиз, ошол адамдар сүйлөгөндөй сүйлөйбүз. Ошондой эле маалымат булактары, газеталар. Биз супер инфону жакшы окуйбуз, бирок анын бир бети бар. Бир барагында. Ошол мен өзүм жеке пикиримде мындай кандайдыр бир жаш, жаңы өсүп келаткан силерге окшогон балдарга терс таасирин береби деп ойлоп кетем. Ушу бийлик
бийликтин бийликтеги адамдардын ушул биздин коомго кандайдыр бир жакшы, силерге жакшы тарбия бериш үчүн, жакшы багыт бериш үчүн колунан келе турган нерсе барбы, же алар көңүл кош мамиле кылып жатабы? Силер кандай деп ойлойсуңар? Же болбосо чын жүрөгү менен, чын дили менен берилип атабы? Мисалы үчүн азыр башка мамлекеттерде атайын маалымат булактарындагы кескин түрдө мындай орусча айтканда запрет коюп атат, жанагы порно фильмдерге, ошондой эле бардык окуучулар үчүн жаш өспүрүмдүн аң сезимине театир таасир берген журналдарга. Бизде ошондой барбы же жокпу? Кандай деп ойлойсуңар? Жакшы эже. Же бардыгы ачыкпы бизде? Сизге дагы бир суроо берип өтөйүнчү эже. Ушул баягы супер инфого сиздин көз карашыңыз кандай? Ушул гезитти. Эми супер инфону мен көп окубайм да. Супер инфону мен көрөм биздин ушу балдардын колунан, интернетке кирсем деле ошолордун сайтында окуп жатышат. Анан кийин ал жерде канчалык деңгээлде чын, канчалык деңгээлде калп жасаганын биз билбейбиз. Бирок анан жаштарга кыска гана мазмунда билбейм. Буларды убактылуу баш айлантма сыяктуу сезилет да мага. Жаштар сүйлөсүн. Жигиттер, кыздар. Бул азыр деген бар эле жаштарды күнөөлөп жатпайбы? Бул жерде жаштар күнөөлүү эмес, бул жерде деген улуу адамдар күнөөлүү болуп калат да. Аны деген жаштар өздөрү түзгөн жок да, ал супер инфо газетанычы кыргыз кинолорун деле көрбөй калды дешип атат. Кыргыз кинону деле бул азыр кыргыз кинолорун көрсөң, ада деле терс жактары бар да. Мисалы кайсыл фильмдерде? Мисалы азыр Кандуу сүйүү деген кино чыккан, ада деле көп жаман жактары бар да азыр кыргыз кинолордо делечи. Сен ошол фильмди көргөндө кандай таасир алдың? Бул ал жерден бул мындай адамга бул жакшы нерсе жок да бул ошол кинодочу. Жакшы, рахмат. Бул жерден айтып жатпайсыздарбы? Булар кыргыз жаштарынын башка кинолорго берилип, башка музыкаларды угушу бул эң биринчиден улуттук каналда себептүү деп ойлойм. Анткени ал жерден кандай мындай кызыгып отуруп көрүп коеюнчу кыргыз каналын деп көрсөң, ал жакта энди кызыктуу нерсе көрсөтпөйт. Көрүп отурайын десең же кыргыз кинолорун орусчага которуп салышат. Кандай башка мамлекеттерде кыргыз тилдерин сыйлашат, кыргыз тилде окуп өз тилдерин сыйлашат. Ал эми биздин мамлекетте эне тилин сыйлаган, ошо эне тилдин кинолорун сыйлагандар жок. Бул жерден улуу адамдар, бийликтин адамдары да күнөөлүү деп ойлойм. Ал эми музыкалар, азыр кыргыз музыкасын уксаң, зарубежный музыканын эле айырмасы жок мисалы. Баары деле ошондой эле болуп калганда, бул жерден энди улуттук канал деп күнөөлүү деп ойлойм. Эгер ошолор кызыктуу фильмдерди, кызыктуу мисалы тарбия бере турган жаштарга фильмдерди көрсөтсө, анда жаштар кызыгып отуруп көрүшмөк ошончу. Тарбия бере турган мындай кызыктуу ушул кыргыз фильмдери барбы? Кыргыз фильмдери жок деп ойлойм. Көбүнчөсүн эле мындай карап турсаң, турмуштан алып тартып коюшат да. А турмушта эмне анда тескери жактары да бар турмуштачы. Эми жакында көрдүм Бешиктен кино. Бул абдан жакшы кино экен. Бул мен ушунча кино көрүп жүрүп, ушу Бешиктен киного кызыктым да. Кыргыздын эмесине, кыргыздын буюмуна, мисалы Бешикке абдан баалуу нерсе берип тартылган кино экен бул. Саламатсыздарбы? Мен Нанаев Касымкул атындагы арал орто мектебинин 11-А классынын окуучусу болом. Азиз. Талайбек уулу Азиз атым. Бул жерде жаңы бир кыз сүйлөп өттү. Атам мени окуп жүргөндө эчтеке кылба, студент болгондо көрөсүң деди. Көрөсүң деп айтты дейт да. Студент болгондо ал кыз эмнени көрөт? Эмнени көрөт? Эмнени көрөт деген эме суроо мага пайда болду да. Анан кийин бул дагы кино жөнүндө айтсак, кыргыз кинолору азыр көпчүлүгү эле жөн эле колуна камера кармап деле, сотка менен деле кино тартып коюп атат да көбүнчөчү. Кыргыздын шоу бизнеси өнүгө керек десем болот. Десем жаңылышпайм да. Рахмат. Келе кыздар. Мен ушул Нанаев мектебинен болом, 11-классынан. Мен айтмакчымын, азыр кыргыз каналын көп, Кыргызстанда көп мындай передачалар берилбей калды, кыргыз кинолор берилбей калды деп атпайбы. Анткени азыркы жаштар кыргыз телеканалын деле көрүшпөйт да, көптөрүчү. Анткени азыр жана антенна деген чыкпадыбы? Ошодогу ар кандай кинолорду көрүшөт. Жана дисктеги азыр айтып атпайбы? Эмне? Тарбиялык мазмун өтө. Мазмундай терс аябай азыр Корея кинолорду көрүшөт. Аны көрүп жана кыздар балдар чачтарын өстүрүп, кыздар болсо чачтарын кестиришип атпайбы? Мен ошон айтмакчымын. Эмне дейсиң? Эми ал терс болуш керек дейм. Эми досторума айтам, ал туура эмес депчи. Азыр көптөрдү көрөм мен ошо Корея кинолорду көрүп, өздөрүн ошондой кийинип, чачтарын кыркышып, терс жакка барып жаткан. Жакшы фильмдерди тартып көрсөтсө, рахмат. Мен Турарбеков Насип, 10-А классынын окуучусумун. Мен айтып кеттим эле, мен кыргыздын киносу вообще эле өнүкпөй жатыр дейт да. Кыргыз каналдары көрүлбөй ал дейт. Кыргыздын кинолору эмтен өнүгүп келатыр да. Анан кийин жаңыдан жаштарга ушулар жакшы тарбия берип атабы?
Силерге тарбия алып атасыңарбы ошол фильмдерден, музыкалардан, ошол ата энеңер эмнени көрүп атат? Силер ата энеңер кээде жок, балам буну көрбө. Бул жаман экен десе, ошонун тилин алып угуп каласыңарбы? Эми ата эне айтып аткандан кийин угуш керек го. Анан кыргыздын кинолорунан тарбия аласыңарбы деп атпайм. Мен айтып кетейин деген нерсем, кыргыздардын бир жакпаган жакшы киносу бар, Министрдин кызынын махабаты деген. Ошол кинону как эми бөлөк кинолорго, америкалыктардын кинолоруна салыштырып тартышканда кыргыздарга андай вообще эле жарашпайт да. Анда суперинфо жөнүндө айтасыздар, суперинфонун чыгаруунун эмне кереги бар деп. Суперинфону чыгарса болот, жанагындай бирок бир бети бар деп атыр, ошону чыгарбай эле койсо болот. Суперинфодо эми ден соолукка жараша мындай жакшы эмелер бар да, ичинде сканвордтор да бар. Демек чыгарса болот, а? Кел. Бул айтып атпайбы, адамдын психологиясы, бул адамдын психологиясын кино жана суперинфо анан азыркы тартылып аткан кыргыздын киносу деле бузуп салып атат. Жаштардычы чет өлкөнү турап, мисалы уят кинону тартат да, тартып эле жатат, ачык айткандачы. Мисалы азыр айтат кыргыздар илгери элечек кийип, этек жаам бүт көрсөтпөгөн ушинтип кийинип жүрүшкөн да. Андай тарткан азыр андай тарткан эме жок. Бүт эле баягы чет өлкөнү турап ушундай болуп кеткен да. Ада ошо жаштардын психологиясы ушул себептен бузулат да көп. Жогору жактан да болот да, бул жогору жак мындай урсат өткөрөт да. Мен Акылжан эженин суроосуна жооп берейин дегем. Жана айтып атат, чоңдорго кандай карайсыңар деп. Аз чоңдорго аябай терс эле карайм. Анткени хиджабды Кыргызстанда урсат бербей жатат да. Мисалы, 10 кыз турат азыр көчөдө. Бүт бар киндиктерин көрсөткөн да. Бул жакшы эле. Кандай турсачан да. Аз хиджабды кийген кыздарды карасаңыздар, денесинин баары жабылган. Бул денеси жабылган адамдын эмесине дагы, адамга да чоң пайда алып келет да, мисалы адам сөз ачыгын айтканга адет жок дейт. Мисалы адам дүлүккөн оорук алып келет да. Мисалы азыр кыздардын баары эле ошондой болуп калышканда, кыздардын баардыгы эле. Ошо айтат эле. Рахмат. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу замандаштар, биз жыйынтыктоо бөлүгүнө келдик. Бүгүн сиздер менен жаштардын тарбиясы жөнүндө азын аулак сүйлөшүп жатабыз. Анда жаштар 10 секундтан кыска нуска эмнелерден таасир аласыңар, кайсылар силерге жетиштүү, конокторго кимисине кошуласыңар, кимисине кошулбайсыңар, өзүңөрдүн кыска нуска 10 секундтан жыйынтыктап берсеңер азыркы тема боюнча. Мен Нанаев мектебинин окуучусу болом, 11-Б класста окуйм. Бул Акылжан эже айтып атат да, эжелер айтып атат да. Мисалы азыр кыргыз кинолорун көрбөйсүңөр депчи. Кыргызстан каналын койсоң деле ошол кино, а башка каналды койсоң деле ошол кино. Паролканы көрсөң деле ошол кино, DVD-ни койсоң деле ошол. Азыр Кыргызстандын өздөрү ошону чыгарышып атат да. Өздөрү кылып атат. Жаштарга улуулар ошо тартип көргөзүш керек да, жакшы жагын көргөзүш керек. А жаман жагын ошо өздөрү көргөзүп атат. Биз ошолордон алып тарбия алабыз. Рахмат. Жана айтпады студент болгондо эмнени көрөт депчи. Студенттикесине ал эмне жөн эле эмеби? Студент деген бул эң бир сонун күндө окуучулук кестен караганда ошо студенттик кес жакшы. Жакшы болобу, Ата эне айылда калат, өзүңөр шаарда, Жок, андай эмес. Бул студенттик кезде деле ар нерсе көп нерсени көрсө болот, ар кандай досторду күтсө болот, ар кандай адамдар менен баарлашып, ошолордун акылын үйрөнсө болот студенттик кезде. Мен деле мисалы айтып атпайбы, атаң ушинтип койсо эле барбай каласың деген сыяктуу айтып атат да тигичи. Мен антип айтпайм. Мен ал айтат, бирок мен ошонун жакшы гана жактарын кылам да, өзүм түшүнүп, өзүм ошол нерсе эме. Жакшы жактары кандай? Бир экөөсүн атап кой. Мынтем да менчи ушул тиги конкурска барып келейин десем, жакшы барып кел. Тияк бияка баспа дейт. Айтам, отурушка барып келейин деп айтабыз кес-кестен, барайын 1-2 саат отуруп келебиз, биз мындай класспыз деп айтам. Бирок ошентсем дагы отурушка отурбай эле кой. Азыр отурбай эле кой отурушка деп ушинтет да. А күндүз бир жака эме сурасам жиберишет. Күндүзчү, а кечинде эч жака жиберишпейт. Сен сулуулар конкурсуна жөнөтүп калса, барасыңбы? Барам. Бул ар бир адамдын өзү каалайт да нерсеничи. Сулуу болгусу келет, Ооба. Айтып атпай жана кыргыз кинолор такыр эле жок да деп азырчы. Чыңгыз Айтматовдун кыргыз кинолорунун бүттүгү тарбиялык мааниде коюлган. Мисалы бардыгы, мисалы кайсыл? Ак кеме, деңиз бойлой жоорткон ала дөбөт. Мына көп деген кинолору бар кыргыз эме Чыңгыз Айтматовдун. Ак баранын көз жашы? Ак баранын көз жашы, Жамиля, Гүлсарат,
Кызыл алма мына бүттүгү булардын баардыгы тарбиялык маани жазылган. Бул Чыңгыз Айтматов жалаң гана эме глобалдуу маселелерди козгоп кинолор жараткан. Ошолорду көрсөк болот биз алып. Жакшы, рахмат. Келе, жыйынтыктайлы. Мен бул жыйынтык булардын баардык сөзүнө кошулбайм, себеп деген. Баардыгына кошулбайсың. Өзүнчө партия. Жок, кошула турганына кошулам. Себеп дегенде бул биринчиден Кыргыз Республикасынын бул бекитилген конституциясында мыйзамдар бекем күчүнө кириши керек. Могу мисалы кинолорду айтып атасыздар. Кино жагында бул маданият министри ошол жанагындай туура эмес өтө некачественный да, орусча айтканда, ошо тартылган кино сапаты жок кинолорду бул фильмдерди чыгарбай эле койсун да, ошого катуураак мыйзамдарды бекитсе дейм да. Мындай болуп атпайбы? Азыр демократия деп коет. Демократия бул эме да, эркиндик да. Анан бул азыр сотка деген балекет чыккан, ошондон тарайт да любой эле жаман нерселерди өткүзүп алып тиге таратат. Анан бул мен терде кыз айтып кетти, бул окуучулук күнгө караганда студенттик күндөр жакшы депчи. Мен ага такыр кошулбайм да. Мисалы кийин чоңойгондо баягы 20 жылдык келгенде айтасың да, сен баягы окуучулук күндү айтасың, студенттик күндү айтпайсың. Билесиң, баягы биз мектепте момундай сонун окуялар айтылат да. Ошондуктан мен ушул кызга кошулбайт элем да. Мен окуучулук күндөр жакшы да. Анан кийин ушу жана акындарыбыз чыгып отур, биздин акындарыбыз жана жаш ырчылар. Ошол ырчыларга да айта кетерим, бул өздөрү эле начар ырларды чыгарып атат тура, жаман жактары. Мисалы көчөдө сен басасың, чайпаңдап ушундай ырлар чыгарып атпайбы? Ошолор ошо жегенин шоколад, ошол туура эмес да, ошол элечи чыгараңга жараша жакшыларды. Жанатан бери ата эне күнөөлүү дейт. Бул ата эне жок болсо биз да жок болмокпуз. Наоборот, ата энеге сыймыктанышыбыз керек да биз. Ата эне бар, силер барсыңар, Биринчиден биз кыргыз мамлекети оң болуш үчүн чөйрөбүз оң болуш керек, өй жакта адамдарыбыз оң болуш керек. Мисалы үчүн Түркмөнстанды алсак, Түркмөнстан телевидениянын баарын көрөбүз жана параболкадан, Баардыгын көрсөк, баардыгы формаларын кийишкен, татынакай көрүнөт да, а биздин Кыргызстанда жок, жалаң эле Кыргызстанда саясат болуп калган. Ошолордун баарын жоготушубуз керек, кыргыз мамлекетин жана тилин жана салттарын өйдө көтөрсөк, ошондо мамлекетибиз оң болот. Рахмат. Бул жерде баары айтып атпайбы? Кинолорду жаман чыгарып атат, сапаты жок, бүт баардыгын. Ырлар да жаман деп. Негизи эле бул ырларды, кинолорду жалаң терс сапатта чыгарбайт бүт баардыгы. Алардын оң сапаттары да бар да. А ошо балдар бүт баардыгы терс сапаттарын кабыл алышып атат да. Ошондуктан биз өзүбүз бүт нерсенин терс сапаттарын кабыл албай, оң сапаттарын. Рахмат, айтылды. Рахмат. Мен деген чоңдорго айтар элем, булар жаштардын келечегин ойлогон жок, көз караштары баары бир да, аларга анткени башка өлкөлөрдө, мисалы үчүн акшын алсак, аларда уруш талаш жанагындай порно кинолорду өздөрүнүн өлкөсүнө койдурбайт экен, анан пираттык жол менен бул башка өлкөлөргө сатат экен. Ошону бизге алып алып, чоңдорубуз карабай эле таратып атат да, ошол жол менен жаштардын келечеги бузулуп атат. Рахмат. Мен айтып кетчү бул жерден жанатан бери мугалимдерди, ата энелерди күнөөлөп атат. Бул эң туура эмес, анткени бул ар бир адамдын өзүнүн дээринен болот. Мисалы ошо порно сайт деп атат, ошого кирбей койсо болот да. Ал компьютерден окуучулардын саны чыгат, мынча адам көрүп атат депчи. Ар бир адамдын дээринен болуп атат бул жерде. Ошону көрбөй койсо жок дегенде бир адамга кем болот да. Бул жаштардын талабы болуп атат. Бул жерде эч нерсенин күнөөсү жок. Бул жаштардын өзүнүн дээринен болот. Өзүңөрдөн экен да? Ооба, дээринен болот. Жаштар сүйлөсүн. Жыйынтыктап кетели, жаштарды ыймандыкка үйрөтүү үчүн эң биринчиден эмне кылышыбыз керек? Эң биринчиден бул балдарды үйрөтүү деген программаны иштеп чыкса, Кыргызстандын улуттук каналы. Ошол мисалы кээ бир ата-энелер мисалы балдарын ыймандуулукка үйрөткөн жолун билбейт, кээ биркилерчи түшүндүргөндү билбейт. Ошондой программаларды алып чыксак, ошондо энди алардын ата-эне да көрүп, балдарына да ошондой мамиле кыла баштайт деп ойлойм. Ошондо оңолот, рахмат, жакшы. Келиңиз. Саламатсыздарбы, окуучулар, мына бүгүнкү аябай ой толгооңорду айтып атасыңар. Көзүңөр ачылыптыр деп ойлоп атам. Мынакей турмушта болуп аткан нерсенин баарын айтып атасыңар. Бул жерден эң негизги кызга дагы, балага дагы ыйман керек. Кызга дагы, балага дагы өзүнө акыл керек. Кызга да, балага дагы ушул турмушта болуп аткан нерсени толугу менен баамдаган бул адамдын өзүнөн го деп ойлойм. Анан ушул окуучуларга, ушул катышып аткан адамдардын баарына ойду толук так жана орундагыдай баалап алганды каалайт элем. Жаштар сүйлөсүн. Мындай эжеке мындай да, койду жакшы семиртиш үчүн жакшы багыш керек да. Ооба. Анан мисалы бул балдарыбызга
жетишсиз эле тарбия берип алып андан кийин мына тарбияларды деп койсо кандай болот? Бул жерден биз айтып атабыз, мына жакшы сөз да айтылып толук атат, жаман тарбия сөз да берилип айтылып атат. Ата-энелерде тарбия толук болгон жок. Мугалимдерде тарбия толук болгон жок. Анан адамдын мына окуучу кыз болобу ушу баланын өзүндө деген ушул нерселер кетип атат. Анан туура эмес жакка барып атат кыздар, балдар деп айтылып атат. Ушу жагына бүт ата-энелер күнөөлүүбү, мугалимдер күнөөлүүбү деп атат. Эч убакта мугалим да күнөөлүү эмес, ата-энелер да күнөөлүү эмес. Ата-энелер бул кээ бир ата-энелер бар, ошо баланы аябай через чур көтөрүп койгон болуш керек да. Оюндагыдай жана айтып аткан сотка алып берип атат, компьютер алып берип атат, кийим кийгизип атат. Бул ата-эненин өзүнөн. Чоң рахмат. Мен айтып кетмекчимин, берден ата-энелер толук тарбия бербей жатыптыр депчи. Ата-энелер канча айтса да баласын жакшы болуш үчүн тарбия берет, бирок сөз бар да, деринде жок болгондон ага 1000 айт бар, 100 айт бар куюлбайт да. Анан кийин дагы бир нерсе айтып кетмекмин, тиги кыз айтып атыр. Студенттик күндөрдө жакшы күндөрдү көрөсүң дейт. Шаарга барганда бар го, шыйпаңдаган балдар көп. Мындайча айткандачы, көчөгө кечинде чыгып алып бассаң Шыйпаңдаган балдар көп дейт кыздар. Жооп бересиңби? Шыйпаңдаган балдарга кыздар азыр кыздар бузулган кыздар өздөрү жолойт. Өздөрү жолойт да, мисалы айтып атпайбы? Балдар өздөрү шыйпаңдап барат. Кыздар, мисалы кээ бир кыздар бар да, ошондой шайтандай болгон кыздар бар, ошолор өздөрү жолойт. Айтып атпайбы, окуучулук кезде эле эң сонун бул окуучулук кезде ата-эненин кашында, ата-эненин жанында курсагың ток, кайгы капаң жок, кийимиң бүтүн болуп жашайсың. Ошол эмеде окуучулук кезде абдан сонун деп ойлойм. А студенттик кезде да өзүңдү кармап жүрүшүң керек да, бир аз болсо да. Берде айтып атпайбы, шыйпаңдагыңыздар өздөрү чыгат депчи. Эгерде сен ошентип ата-энең айтат да, сен барып шаарга барганда отурушка бары бер, тигинтөр, минтөр деп, ошо жалгыз бир көчөдө басып көрсөң, ошо сен бузулбаган кыз, нормальный болуп турсаң да бар го, 5-6 бала чыгып не кылып кетерин аны өзүң билесиң. Кыздар, бул кыздардын баары өзүнөн болот, негизи. Азыркы эмне бүттүк эле ушундай экен, жолдо туруп эле тиги кыздар да ошентип кетет бекен. Ар бир адам бар да өзүнө. Эже бул өзү айтып атпайбы, шаарга барганда көрөсүңөр депчи. Мен эч качан шаарга деп айткан жокмун. Мен шаарга окубайм, мен Таласка эле окуйм. Эже ошондо сен Таласта айыл сезип атсың де, Таласың деле шаарда турабы? Сен Мен Таласта эч качан айыл сезген жокмун. Таласта деген кичине болсо да шаардан караганда тартип бир аз бар. Ар бир адамдын өзүнөн болот негизи. Ар бир адам Мен жаңанеки бул жерде кыз менен баланы тартышып талашып атканына кошулбайм, анткени кыздыкы Жакыбалиева Айзада Нанаев мектебинин окуучусу болом. Бул жерде экөөнүн тең талашканы туура эмес. Бир жолу мисалы үчүн Кудай билет эртеси күнү кандай болот. Кызды дагы күнөөлөгөн туура эмес бул жерденчи. Кудай деген бар, бул жерден Кудайды да ойлошубуз керек. Бул жерден экөөнүкү талашканы туура эмес. Туура эмеспи? Туура эмес. Эмнеси туура эмес? Анткени эртеңки күн кандай болот, кандай маселе болуп калат, аны деле билишке ойлош керек да. Анан мындай болуш керек, мындай деген болбойт. Бул жерден Кудайды да ойлош керек. Жаштар сүйлөсүн. Бул жерде эми бардыгы эле айтып атышпайбы, жаштар күнөөлүү депчи. Бул жерде эч кандай жаштардын күнөөсү жок да. Анткени деген бул бизден мурдагы улуу муундар кылып атат да, мисалы Шалдарда, кемпирлерде? Жок, азыркы терс нерселерди мисалы азыр жаштар өздөрү чыгара алган жок да, анычы бул жаштардан улуулар кылып атат, анычы. Бул жерде Рахмат, кел. Саламатсыздарбы? Мен Турсункулов Нургазы, Нурбеков мектебинин окуучусумун. Бир айтып атат, негизи жаштар бузулду деп. Жаштар эмес, бир адамзаты, коом бузулду. Айлана чөйлөбүз бузулду. Анын ичинен ошондой эле проблемалар көп боло берет. Бирок биз өзүбүз өз мээбиз менен болушубуз керек. Биз өзүбүз ал жака, туура эмес жака барбашыбыз керек. Антивирус коюлган программа болуш керек, э? Жакшы. Эми баары эле бул жаштарда да бар, карыларда да бар күнөөчү. Эми баардыгы эле жашоодо ак жолдо болот, кара жолдо болот. Эми бул жаштар көбүнчө чөйрөдөн да отпай, ал адамдын өзүнөн, ар бир адамдын эркинен, напсисинен болот. Ар бир адам өзүнүн эркин, напсисин тие алса, бул жакшы жака, ак жолго түшөт демекчимин да. Ошондуктан жаштарда жана чөйрөдө отпай, жана тамеки чеккен, нас ояткандар кошулбай койсо деле болот. Жакшы окуп, алдыга максаттарды койсо, адам ойлогон ой максатына жетет демекчимин да. Жаштын тилегин берет. Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Биз баятан бери талаш тартыш болуп атат, жаштар бузулуп кеттиби?
анан ошону ата эне же мугалим тарбия ала алабы деген суроо болуп атпайбы баягыдан беричи. Эми биз бул жерде окумуштуулар изилдеп чыкканда адам кылмышкер болуп төрөлөбү же тарбияланабы деп туруп бүт дүйнө жүзүндөгү эмелер изилдеп чыккан. Изилдеп чыкканда адам көрсө ал кылмышкер болуп төрөлбөй тарбияланат экен. Эң негизгичи биринчи биз тарбия берүү. Мугалимдер биз тарбияны экинчи баскычта беребиз. Биринчи баскычта ата эне берет, экинчи баскычта мугалим берет. Мына ошол окуучулар айтып атат, биз эме деп, жаман менен жакшы, кейиш менен бейиш дайыма бир жүрөт дейт. Мисалы үчүн ошолун биз ар бир адам ошонун жакшысын кабыл алышыбыз керек. Эмне үчүн биз коомубуз жаман, ошол коомго кошулуп биз жаман болушубуз керек. Ошонун ичинен өзүңө жакшы нерсени тандап ал. Жанатан бери айтып атпайбызбы? Ушу баланы негизи жаштарды тарбиялаш баарыбыздын колубузда. Коомчулук тарбиялаш керек буну. Ата эне үйдөн тарбиялаш керек. Андан кийин мектеп тарбиялайбыз. Бул ымыркай кезден баштап тарбияланышы керек. Эгерде ата эне ошо адептүү болсо, ыймандуу болсо, акылдуу болсо, ошол жакшы сапаттарын, ошо ата эненин сапатын бала угат дагы, баласы да ыймандуу болот. Бала да ошондой адептүү болот. Ошон үчүн биз коомчулук күнөөлүйбүз да бугачы, коомчулук. Рахмат. Урматтуу, биздин убактыбыз өтө аз калды. Анда коноктор, Рахат эже, сизден баштайлы. Кыска нуска 30 секундта. Жыйынтыктап берсеңиздер, бүгүнкү тема боюнча мына жаштардын үнүн уктуңуздар. Өтө көп сүйлөп беришти. Окуучулар, эми мен силерге айтарым, могу силердин өзүңөрдөн чынында элечи ата эне эч убакта жаман болсун дебейт, мугалим жаман болсун дебейт. Эми силер айтып атпайсыңар, улуу жактагылар күнөөлүү жаман кинолор чыгарып атат. Ал силер сатып албай койсоңор, алар сатып алган үчүн көп чыгарышып атат да. Ошон үчүн силер өзүңөр аракет кылгыла, жакшы кинолор таап, тарбиялык мааниси көп боло турган кинолорду таап, ата эненин сөзүн дайыма уга тургандай болуп иш жасасаңар, силер, мен ойлойм, силер көптөн көп келечекти үмүттөндүргөн, биз силерден үмүтүбүз чоң. Силерден жакшы адамдар чыгат эгер ошондой жолго түшсөңөр. Рахмат. Силердин эркин сүйлөгөнүңөр мени абдан толкундандырды. Мен ойлойм, бүгүнкү берүүдөн кийин силердин үнүңөрдү жогорку бийликтеги тургандар угат болуш керек. Өздөрүнүн асты болсо салымын кошот болуш керек. Силер жашоодо түз жол менен гана жүрүшүңөргө мен тилектешмин. Түз жол менен жүргүлө, ал эми маалымат булактары менен сөз жок, туура иштеше билишиңерге тилектешмин. Чоң рахмат. Мен жанатан бери мына жаштардын көп жакшы пикир айтты, туура пикир. Ошо мына бизди ким бузуп атканын, анан кийин тарбиялаш үчүн эмне керек дегенди айтып атышты. Чынында эле ушундай болуп атат. Ошо бузгандар да көп болуп атат. Анан бир жагынан жана тарбия жетишсиз болуп атат. Мисалы ата энелер жакшы тарбиялай албай атат, себеби өздөрү билбейт тарбия кандай берилиш керек экенин. Ошо жанагындай 2-3 сөз айтып коет, ошо менен бүттү деп атат тарбия. Анан ошо биз жанагындай багуу менен тарбиянын айырмасын билиш керек. Жакшынакай багып атат, жакшынакай кийиндирип атат, бирок ал тарбия эмес. Тарбия деген ошо бизге ошо сиңире айтса, биз ошо жаман нерсени эч качан кылбай турган кылып, анан жакшы ишти дайыма кыла турган кылып үйрөтсө жакшылап. Мына ошону тарбия демекпиз да. Анан ошо жанагындай жакшы пикирлер айттым. Мына өкмөт да ушуга кирилиш керек. Өкмөт ушу нерсени тыйыш керек деген сөздү айтылды. Мына ошо мен да кошулам да. Ошо өкмөт ушу балдарыбыздын тарбиясына атайлап жанагындай системаларды киргизип, атайын жана телевидение ушундай жакшы берүүлөрдү бердип, атайын жакшы программалар даярдаса, анда бүт баары ушу жакшы болмокпуз да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер ушул Талас районунда жайгашкан Нанаев Касымкул атындагы Арал орто мектебинин жаштарынын үнүн уктуңуздар. Албетте, акыл жаштан, асыл таштан, акыл кээде баштан дейт. Жаштардын да үнүн угуп коюңуздар. Келечектеги ушул элибизге кызмат кыла турган жаштардын баардыгы ушул жерде олтурат. Балким кыргызда айтып коет, жакшы болуш аста-аста, жаман болуш бир паста дейт. Биздин даанышманыбыз айткандай, кайсыл коомдун жаштары ыймандуу болсо, ошол коомдун келечеги кенен болот деген дагы бар. Балким ушул бүгүнкү секелектер, эртеңки келинчектер, бир сүйүнкү ата энелер, эжелер ушул биздин жаштарыбыз. Жаштын тилегин берет дейт. Андыктан ушул жалпы жаштарга жана эже агайларга, катышуучуларга чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушул жаштарыбыздын сүйлөөсүнө жакындан демирчи болгон Дилмүрөгү адеп ахлак жана маданият борборуна
жаштар иштери боюнча министрликке чоң ыраазычылык билдиребиз. Кийинки ийгиликтүү ишембиден 9:45 жолугушканга чейин Таластан жаштар сүйлөсүнүн теле долбоору коштошот. Саламатта калыңыздар.